Кудайдын мыйзамы. Чыгуу 19, 20, 24 жана 31 бөлүмдөрдөн алынган аяттар. Исраил калкы Рефидимден кетти. Мисирден чыкканына 2 ай 1 күн болгондо алар Синай чөлүнө келишти. Алар ошол жерге Синай тоосунун этегине конушту. Муса тоого Кудайдын алдына чыгып барды. Анан жараткан эге тоодон ага мындай деди: Жакыптын тукумуна, Исраил элине ушундай де: Мисирликтерге эмне кылганымды жана балапандарын канатына көтөргөн бүркүттөй силерди да көтөрүп, жаныма алып келгенимди өзүңөр көрдүңөр. Эми менин сөзүмдү кунт коюп угуп, келишимимди сактасаңар, башка бардык калктардын арасынан менин эң жакшы энчим болосуңар. Бүт жер жүзү меники. Силер болсо мага кызмат кыла турган дин кызматчылар падышалыгы жана ыйык эл болосуңар. Сен Исраил элине айта турган сөз ушул. Муса барып, элдин аксакалдарын чакырып алды да, жараткан эге айт деп буйруган ушул сөздөрдүн баарын аларга айтты. Жамы журт бир ооздон жараткан эгенин айткандарын баарын аткарабыз деп жооп берди. Муса калктын жообун жараткан эгеге жеткирди. Ошондо жараткан эге Мусага: Сени менен сүйлөшкөнүмдү эл угуп, сага ар дайым ишенсин үчүн мен сага калың булут ичинде келем, деди. Муса элдин сөзүн жараткан эгеге жеткиргенде, жараткан эге Мусага мындай деди: Бар, бүгүн жана эртең эл тазалансын, кийимдерин жуусун, 3-чү күнгө даяр болсун. Себеби 3-чү күнү мен, жараткан эге бүт элдин көз алдында Синай тоосуна түшөм. Эл үчүн тоону тегерете чегара сызып, аларга: Абайлагыла, тоого чыкпагыла, тоонун этегине да жакындабагыла. Тоого бир жерин тийгизген ар ким өлүм жазасына тартылсын. Ал кишиге колуңар тийбесин. Аны таш баранга алгыла же жаа менен атып өлтүргүлө. Мал болобу, адам болобу, тирүү калтырбагыла деп айт. Мүйүз сурнай узак тартылганда гана алар тоого чыкса болот. Ошентип Муса тоодон элге түшүп келип, ага тазаланууну буйруду. Эл жуунуп тазаланып, кийимин да жууду. Анан Муса элге: 3-чү күнгө даяр болгула, аялыңарга жакындабагыла, деди. 3-чү күнү таң ата күн күркүрөп чагылган чартылдады. Тоонун үстүн калың булут каптап, мүйүз сурнайдын үнү каттуу жаңырды. Ошондо конуштагы элдин баары титрей баштады. Муса элди Кудай менен жолуктурганы конуштан алып чыгып, эл тоонун этегине барып турду. Кудай Синай тоосуна от ичинде түшкөндүктөн тоону бүт түтүн каптады. Тоодон чоң мештен чыккандай уюлгуган түтүн чыгып, бүт тоо каттуу солкулдап турду. Мүйүз сурнайдын үнү барган сайын каттуулай берди. Муса сүйлөп, Кудайга каттуу добушу менен жооп берип жатты. Жараткан эге Синай тоосунун төбөсүнө түшүп, Мусаны тоонун чокусуна чакырды эле, ал чыгып барды. Жараткан эге Мусага мындай деди: Төмөн түшкүндө элге эскерт. Эл жараткан эгени көрөм деп чек арадан чыгып кетип, көп өлүп калбасын. Мага, жараткан эгеге жакын келе турган дин кызматчылар да жуунуп тазаланышсын. Болбосо аларды да жок кылам. Муса жараткан эгеге: Эл Синай тоосуна чыга албайт. Себеби тоону тегерете чек ара сызып ыйыкта деп бизге эскерткенсиң, деди. Жараткан эге ага: Бар, төмөн түш да Аарунду кошо ала кел. Ал эми дин кызматчылар менен эл алдыма келем деп чек арадан өтпөсүн. Болбосо аларды жок кылам, деди. Муса алды түшүп элге ушуларды айтып берди. Кудайдын айткан сөздөрү булар: Мен сени Мисирден кул болгон жериңден алып чыккан Кудайың, жараткан эгемин. Менден башка кудайларың болбосун. Жогоруда асманда, төмөндө жер үстүндө жана ылдыйда, жер астындагы сууда болгондун эч биринин келбетин жасап, өзүңө буркан кылба. Аларга табынба, кызмат кылба. Себеби мен, Кудайың жараткан эге сени башка эч кимге ыраа көрбөгөн Кудаймын. Мени жек көргөндөрдү жазалайм. Алардын күнөөсүнүн кесепети 3-4-тукумуна чейин тиет. Ал эми мени сүйүп,
Буйруктарымды аткаргандардын миң-миңинчи тукумуна чейин жакшылык кыламын. Кудайың жараткан эгенин ысымын куурулай оозонба. Анткени жараткан эге ысымын куурулай оозонганды жазасыз калтырбайт. Шабат күнүн ыйык күн деп билип, эсиңе сакта. 6 күн иштеп, бүт жумушуңду жаса. Ал эми 7-чи күн мага, Кудайыңа, жараткан эгеге арналган шабат күнү. Бул күнү өзүң да, уулуң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, малың да, араңардагы келигин да эч кандай жумуш жасабасын. Себеби мен жараткан эге 6 күн ичинде асман менен жерди, деңизди жана алардагы бардык жандыкты жаратып, 7-чи күнү тыным алгам. Ошол себептен мен жараткан эге шабат күнүн жалгап, аны ыйыктагам. Ата-энеңди сыйла, ошондо мен, Кудайың, жараткан эге бере турган жерде өмүрүң узун болот. Киши өлтүрбө, зына кылба, уруулук кылба, бирөө тууралуу жалган күбөгө өтпө, бирөөнүн үйүнө көз артпа, бирөөнүн аялына, кулуна, күңүнө, өгүзүнө, эшегине, эч нерсесине көз артпа. Бүт эл күндүн күркүрөгөнүн жана мүйүз сурнайдын үнүн угуп, чартылдаган чагылганды жана түтөгөн тоону көргөндө, коркконунан калтырап, алысыраак барып турду да Мусага: "Биз менен өзүң сүйлөш. Биз сени угабыз. Бирок Кудай биз менен сүйлөшпөсүн. Болбосо өлүп калабыз", деди. "Кайраттуу болгула", деди Муса элге. "Кудай силерди сыноо үчүн андан коркуп, күнөө жасабашыңар үчүн келди". Эл алыста калды. Муса болсо Кудай турган коюу караңгылыкка жакындады. Муса келип, жараткан эгенин бардык буйруктарын жана мыйзамдарын элге айтып берди. Эл бир ооздон: "Жараткан эге айткандын баарын аткарабыз", деп жооп берди. Муса жараткан эгенин бардык буйруктарын жазып койду. Ал эртеси таң эрте туруп, тоо этегине курман жай курду. Анан Ысрайылдын 12 уруусунун санына жараша 12 таш орнотту. Ал Исраил элинен жигиттерди жиберип, алар жараткан эгеге арнап өрттөлчү курмандыкка чалышты. Букаларды болсо тынчтык курмандыгына чалышты. Муса кандын жарымын алып чөйчөктөргө куйду, калган жарымын курман жайга септи. Анан келишим китебин алып, элге угуза окуп берди. "Эл жараткан эге айткандын баарын аткарабыз, анын тилин алабыз", деди. Ошондо Муса чөйчөктөгү канды элге сээп: "Бул жараткан эгенин силер менен түзгөн келишиминин каны, анын буйруктары, келишимдин шарты", деди. Жараткан эге Мусага: "Тоого, менин алдыма келип, ошол жерде тур. Мен сага мыйзам жана буйруктар жазылган таш лоокторду берем. Аларды элге үйрөтүү үчүн жаздым". Ал 40 күн, 40 түн тоодо болду. Кудай Синай тоосунда Муса менен сүйлөшүп бүтүп, ага осуят жазылган 2 таш лоокту берди. Кудай бул осуятты таштарга өз колу менен жазган эле. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар.
5 суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. 6 суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com